Экинчиси, bir адам ибадатты Аллах үчүн эле баштады, туруп намаз окуп коеюнчу деп, Аллах Таала үчүн намаз окуйн деп турду. Андан кийин ошо баштаган учурунда рия кирип баштады. Бирөө кирип калды, бир намаз окуп баштасаң, өзүнчө баштасаң, бир таанышың кирип калды. Андан кийин ошонун көзүнчө кой узунураак бат окуйт экен дебесин деп узунураак окуп коеюн деп атсаң, анда бул кошулду рия. Мечитте адамдар карап турат, кой жакшыраак окуйн десең, бул рия кошулду. Бирок намазды баштаганыңда сен Аллах Таала үчүн баштадың да. Түшүнүктүүбү? Алар үчүн ушулар мактасын, жөн отуруп алды дебесин деп кылган жоксуң. Аллах үчүн эле окуп атасың. Ушундай рия кирип калды. Ушундай абалдагы рия, алымдар айтышат, 3 сүрөтү бар. Биринчиси, кирдиң, мешитке кирсең, тахият масжидди окуп коеюн дедиң, а? Тахият масжидди окуп отурайын деп өзүң адатың ушу тез окуйсуң, тарс окуп коесуң. Анан жаныңда бирөөлөр бар экен, кой шашпайраак окуп коеюн деп эмени узунураак кылып ниет келди да, ошондой ой келди. Биринчи абалда ошону кетирүүгө аракет кылсаң, ой астагфирулла, кой ичиңде астагфирулла, кой ниет оңдо рия болбосун деп, Аллах үчүн эле узунураак окуйн, өзүмдү оңдойн деп рияны түртүп аракет кылсаң, бул эмне? Ал амалды бузбайт. Амалды бузулбайт. Чүнкү жараксыз кылбайт. Анда ал жарактуу болот. Экинчи сүрөтү алымдар айтат, ошондой Аллах үчүн баштады ибадатты дейт. Аллах үчүн баштады, бирок эмне? Азыркы эле сүрөттөгүдөй болуп, рия кирди. Бирөөлөр көрүп калса, кичине узунураак кылып, жакшыраак кылып, амалын оңдоп баштады да. Бирок ошону түрткөн жок, кетирүүгө аракет кылган жок. Ошол бойдон улантып намазыны, ибадатыны бүтүрүп койгон болсо, ошол амал жарактуу болобу, жараксыз болобу деген маселе. Бул алымдардын арасында талаштуу маселе. Кээ бир алымдар айтат, ал амал дагы жараксыз деп айтат. Кээ бир алымдар айтат, ал амал жарактуу дейт. Бирок ага Аллах Таала разы болуп, жандай кошумча сооп бербейт. Ал эмне? Мойнунда милдет болсо кутулушу мүмкүн дейт да. Кутулат, жарактуу болуп эсептелинет. Амал жараксыз болуп эсептелинбейт. Анткени асыл адам амалдардын жарактуу болуусу, эгерде сүрөтүндө кылган болсоң, жарактуу болуусу деп айтышат. Анан бул амалдагын эгерде ошол кайсы бир ибадаттын башы менен аягы бир болгон болсо, мисалы үчүн намаз баштадыңбы, салам бергенге чейин бир амал, баштаганыңда ыхластуу баштадың. Биринчи рекетти окуп бүткөнгө чейин ыхластуу окудуң. Анан экинчи рекетте кирип калды жанагы. Ошондо бузабы бузбайбы деген бул бир болгон амалдардан да намаз бир, башынан аягы бир амал да бул. Ушундайда талаштуу маселе. Кээ бир алымдар айтат, бул бузат, кээ бир алымдар бузулбайт деп айтат. Бирок эмне сооп жок деп айтышат. Ал эми баш аягы айырмаланып турган амал болгон болсо, мисалы үчүн Куран окуу ибадат, Куран окуп отурасың. Куран окуп ар бир аятка, ар бир тамганга өзүнчө болуп туратын да. 10 мүнөт, 5-10 мүнөт Куран окудуң, ыхластуу болуп эле Аллах Таала үчүн ибадат кылып окуп отурдуң. Анан бирөө келип калса, кичине кооздап жакшыраак окуп баштаган болсоң, андан эмне? Башындагысы ал өзүнчө ал бузулбайт. Именно ошо кирип баштаган жеринен рия кирип баштайт. Түшүнүктүүбү? Ал өзүнчө бөлүк болот. Ошол жагы талаштуу болот. Жарактуу, жараксызбы деген талаштуу болот.